Бүтін Кыргызстан Модумаров, урматтуу Гүлнар айым. Трибунада турсаңыз жакшы болмок. Biraz жоопкерчилик сезилмек. Илгери Апаз Жумагуловичтер 8 сааттап турат эле ушул трибунада суроо жооп болгондо. Сиз боюнча маселе жок. Мен сизге суроом. Бүгүн Кыргызстандын элинин ушул дарыгерлерге барганда ушунчалык бир курут кылып атканы анализ тапшыр дегени. 3 күн баштагы тапшырган анализи туура келбейт дагы, муну башка жерге барып тапшыр дейт. Болгондо да кайда барып тапшырышын айтып берет. Мына ошону бизнес кылып алдыңар да, ушуга кандай карайсыз? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, өтө туура маселени айттыңыз. Бул маселе дагы мен ошо биринчи келген күндөн эле айттым. Бул деле эч кимге жашыруун эмес, бардыгыбыз эле билебиз. Ошол клиникаларга барып тапшырганда дарыгерлер менен ошол лабораториядагылардын ортосунда бонус системасы бар. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Ушул маселеден өтө оолак болушубуз керек. Андан тышкары жана кымбат баалуу текшерүүлөрдөн өткөндө дагы ушул маселелер бүгүнкү күндө бар. Бул боюнча жумушту алып барабыз. Дарылабай туруп эле ошол анализди тапшыр деп отуруп бир 25 миң 30 миң кагып алат да. Просто какшатып бүттү да ушул анализ тапшыр деген сөз. Экинчи маселеси мына дары мафиясы боюнча. Ушуга кандай карайсыз? Сөзсүз түрдө бир даарыны жазат, болгондо да кайерден алышыңды айтып берет да. Бул дагы ушул баягы анализ тапшыр дегендин эле экинчи түрү. Эми үчүнчү маселеси, биз адамдарды профилактика кылып даарылабай, кызматкана көрсөтүп калдык. Биз профилактиканы ордуна коймоюнча баягы советтик системаны оорулардан кутула албайбыз. Ушуга гана көңүл бурушуңузду сурайм. Пикириңизди эки ооз менен айтсаңыз болот. Ишиңизге ийгилик каалайм. Ошол системада көптөгөн жылдардан бери дайым така иштеп келаткан киши катарында сизге ишеним артабыз, ишенебиз. Бардык маселени көтөрүп кете алат деген үмүттөбүз. Рахмат. Ушу дары мафиясы боюнча пикириңизди айтып койсоңуз рахмат. Ооба, абдан туура маселе. Ушул максатта биз ушул дары дармектер боюнча, медициналык багыттагы буюмдар боюнча, анан медициналык техниканы кошо айта кетейин. Бул менин программамда дагы бар. Борборлоштурулган сатып алуу боюнча бул маселени карап чыгуу турат. Анткени биз ошол механизмди киргизсек, мамлекеттик бюджетке 40% бизден мындай каражаттарды үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк болот экен. Ушул маселе боюнча дагы бүгүнкү күндө жумуш болуп атат. Анан менин программамдагы дагы бир маселени сиз туура көтөрдүңүз. Бул профилактикалык кароо. Баарыңыздар билесиздер, ооруну айыктыргандан көрө алдын алуу жеңил деп айтабыз. Мурун союз мезгилинде атайын комплекстер түзүлөт эле, акушер-гинеколог, терапевт, педиатр болуп, анан бүт изилдөөлөрдү алып, ар бир участокко чыгып, ар бир адамды үй бүлөдөгү баарын текшерип, ошонун ичинен ооруларды алып туруп, ар түрдүү градацияда бөлүп чыгат элек. Бунун дени сак, бул ооруну мындай көзөмөлгө алышыбыз керек деп. Менин программамдагы бирден бир максат ушул профилактикалык кароолорду өз ордуна келтирүү, калыбына келтирүү болуп турат. Ошону менен биз мына эрте онкологиялык ооруларды, башка ооруларды өз убагында таап, онкологиялык настороженность болуш керек дарыгерлерде. Биз жок дегенде экинчи баскычында таап калсак, адамдардын өмүрүн сактап калууга биздин аракетибиз болот. Бул маселе менин программамда турат. Рахмат, кийинки сөз